Билим жаңылыктары менен тааныштырып, студияда Нурастан Бакытбеков, кутмандуу кечиңиздер менен бул чыгарылышта. Жогорку окуу жайлардын бирине урулукка кирген шектүү кармалды. Жеке мектептердеги кыргыз тилине мониторинг жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында сөз болду. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Баткен филиалынын курулушу быйылкы жылдын июль айында аяктайт. Бишкекте жогорку окуу жайлардын бирине урулукка кирген шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кармалган шектүү 1963 жылы туулган Арча Бешик жаңы конушунун тургуну. Ал окуу жайдын имаратына 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн милиция менен кайтарууда турган окуу жайдын ачкыч тандоо жолу менен кирип, баасы 73 000 сомдук компьютердин жабдыктарын уурдап чыгып бара жаткан жерден кармалган. Бишкек шаарынын 1-май райондук күзөт бөлүмүнө билдирип, ошол замат ыкчам кармоо тобу жиберилген. Кармалган жаран 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Жеке мектептердеги кыргыз тилине мониторинг жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында сөз болду. Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева Кыргызстанда дуалдык система менен окутуу толук кирип жаткандыгын парламентте билдирди. Министр бул система милдеттүү түрдө педагогикалык жана жумушчу кесиптерге киргизилерин белгиледи. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мектепте 4-классты бүткөнгө чейин бир гана кыргыз тилинде окутууну сунуштады. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйынга чак. Жогорку кеңештин 21 февралындагы сессиясында бир катар билим берүү тармагына тиешелүү болгон маселелер көтөрүлдү. Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева өлкөдөгү жеке мектептерде кыргыз тили боюнча билим берүүгө мониторинг жүргүзүүлөрүн билдирди. Азыр буйрук даярдалып жатат. 199 жеке менчик мектеп бар. Ошол жердеги окуу пландарында белгиленген кыргыз тилин өтүү боюнча стандарттарынын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүлөт. Ал эми жаңы окуу жылына карата кийинки буйрук кабыл алынат. Анда мектептин менчик түрүнө жана тилдик окуусуна карабастан кыргыз класстары киргизилет, деди министр. Министрдин маалыматында өлкөдөгү 2116 мектептеги 752 миңдей окуучу кыргыз тилинде, аралаш же башка тилде билим алып жаткандардын саны 600 миңден ашат. Эки тилде билим берген мамлекеттик мектептердин саны 663, өзбек тилинде 26, тажик тилинде 3, орус тилинде 258, кыргыз тилинде 1415. Биз милдеттүү түрдө быйыл ушул балдарды жумшак ыкма менен даярдыгын көрүп, аныктап, кийинки жылда толугу менен милдеттүү түрдө өткөрүүгө даярдоо иштерин жүргүзөбүз. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мектепте 4-классты бүткөнгө чейин бир гана кыргыз тилинде окутууну сунуштады. Мамлекеттик тилге болгон мамиле биз конституциялык мыйзамды кабыл алгандан кийин түп тамырынан бери өзгөрүш керек. Мурдагыдай улам этап менен деген токтош керек. Мына этап менен деп жүрүп 35 жылда мамлекеттик тил эч кандай өнүгүү болгон жок. Муну моюнга алышыбыз керек да. Кыргызстанда дуалдык система менен окутуу толук кирип жатат. Бул туурасында билим берүү министри парламентте билдирди. Дуалдык система теорияны университетте практикалык көндүмдөрдү жумуш учурунда үйрөткөн система. Кыргызстанда мындан ары жогорку окуу жайларына тапшырган абутириенттер кыргыз тилинен милдеттүү түрдө тест тапшырышат. Министрлик 2023 жылдын 17 июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча башталгыч орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында кирүү жана бүтүрүү экзамендери өтөрүн эскерткен. Былтыр 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Мугалимдер арасында улуттук тренер, мастер тренер аталып, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында кесиптештери үчүн семинардык окууларды өткөн педагогдор бар. Алардын бири Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын мугалими Айнура Маткеримова. Ал билим берүү багытында эл аралык уюмдар колдоо алган бир нече долбоорлор менен кызматташып, учурда мастер тренер катары аймактардагы мугалимдерди окутуп келе жатат. Эмгеги менен улуттук тренер эле эмес, мастер тренер болгон мугалим бул тууралуу кабарчыбыз Калия Карбекова баяндайт. Жакшы жетишкендиктерге ээ болуш үчүн сөзсүз түрдө чоң эмгек керек да.
ошол кесипти мугалим сүйүш керек. Өз айткандай сүйгөн кесибин аркалоодо опол тоодой эмгек кылганы, ар бир сабагына ылайыктап өзү жасаган түрдүү көрсөтмө куралдарынан эле көрүнүп турат. 27 жылдан бери башталгыч класстын балдарын окуткан мугалим заманбап технологияларды, кызыктуу оюндарды колдонуп окутуу өз жемишин берип, окуучуларынын билим деңгээли жогору. Мындай көрсөткүч менен окутуунун чебери аталган мугалим АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги каржылаган Кел окуйбуз долбоорунда эмнени үйрөнсө, анын баарын эми кесиптештерине да үйрөтүүдө. Мисалы үчүн мен Ошко барып, Оштун мугалимдерине билим бердим. Чайекке бардым, жакында эле Кеминге бардым, Ысык Ата районуна бардык, Сокулук, Бишкек. Кесибин берилип сүйгөн мугалим кесиптештеринде өзүндөй балдарды мыкты окутууга үндөп, бар тажрыйбасын бөлүшүп келет. Тренердин айтымында башталгыч класстын окуучуларынын окуу көндүмдөрүнө арналган семинарларга өзгөчө элет жериндеги мугалимдер ар кандай жаңы жаңылыктарды, жаңы көндүмдөрдү үйрөнүүгө ындызарлык менен ичкен ашын жерге коюп келишет. Мен бүгүн деген уюмду сабай келдим, атайын ушу сабак окуп алайын депчи. Ушу айылдын мугалимдери ошонусу менен мени таң калтырды. Алар жумушун сүйгөн адамдар экен да. Мен анча-мынча көрсөтмө куралдарын көтөрүп барып анан өтүп калам да сабагы. Бир жолу ушул эмелерин, кирпилерди апарып өтүп атсам, тапшырма аткарбай эле тигин кирпинин сүрөтүн тартып атат. Ай, могу тапшырманы аткар десем, жок эже, моулда мага жагып атат, ушуну да тартып алайынчы дейт да. Булар өрүктөр, алмуруттар, сары, алма, ушуну кызыл алма. Кирпи демекчи, аркыл түстөгү кирпилер Айнур айым өзү жасаган ондогон көрсөтмө куралдарынын бири эле. Көз жоосун алган мындай кооз буюмдарды жасоого дем албай иштеп үлгүрөт. Суббота күндө иштейм, воскресенье күндө иштейм деп айтам да, өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, анан бир нерсе жасагың келип шыктансаңчы, эч нерсе токтото албайсың. Сүрөтүн таап, анан кийин анын макетин түзөм кагаздан. Анан кагаздан шаблонун жасагандан кийин анан кесип чыгам, фетерди коюп. Кескенден кийин мондай эмелерди, чаптаган эмелердин бардыгын муну дагы тегерек кылып кесип алып, көзүн өзүнчө тигип, мурдун өзүнчө, оозун өзүнчө, ар бирин өзүнчө оюп тигебиз да. Муну биз математикада сандардын катарын койгондо колдонобуз. Мына 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи деп. Жана ошондой эле муну биз адабий окуу сабагында да колдонобуз. Мисалы үчүн окуянын эң башында эмне болду эле, андан кийин кандай окуя болду. Мына ошолорду балдар сүрөткө тартып, анан сүрөт менен бул жерге поездтерге коюп, анан улам катарын менен баягы жомокту улам айтып отурушат да. 39 окуучусу бар 4-класста сабакты кызыктуу, эсте калардык өтүш үчүн көрсөтмө куралдарды кеңири пайдаланган мугалим эмгегинин текке кетпегенин балдардын сабактагы туура жоопторунан билет. Негизги сөз түркүмдөрү канча? 6 экен, э? Ошол негизги сөз түркүмдөрүн ким айтып койду? Зататоч, сынаточ, санаточ, этиш, ататоч, такточ. Азаматсың, 6, э? Мектеп менен бирге эл аралык оюндар колдоого алган Кел окуйбуз, STEM боюнча коррекциялык окуу, бирге окуйбуз, келгиле окуйбуз, окуу керемет аттуу долбоорлорго катышып, улам билимин арттырып, адегенде улуттук тренер, андан кийин мастер тренерликке жетти. Ар бир сабакка көрсөтмө курал колдонуу менен жанагы окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча көптөгөн көнүгүүлөр бар да. Тажрыйбалуу педагогдун айтымында балдарды окууга тартууда ата-энелер менен иштөө да маанилүү. Аларга балаңыз мындай окуйт дебестен, балабызды мыкты окутуш үчүн кандай иш-аракеттерди жасасак болот деп маселени чогуу кароо кажет. Анан албетте балдарды шыктандырып, улам сүрөп турууда оң натыйжасын берет. Калия Карбекова, Абсамат Дөөрүзбеков, билим жаңылыктарына. Аскерге чейинки даярдык предметинин сапатын жакшыртуу күн тартибиндеги маселе экенин Баткендеги акыркы окуялар көрсөттү. Буга чейин бул тема байма-бай көтөрүлүп, мектептерде толук кандуу сабак өтүү үчүн шарттардын жоктугу айтылып келген. Ал эми азыркы учурда аймактагы мектептерде аскерге чейинки даярдоо сабагы кандай өтүлүп жатат? Бул тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Өзгөн шаарындагы номер 2 Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин мугалими Абдрасул Дуйшеев аскерге чейинки даярдык сабагын өтүүнү жакшыртууда. Буга чейин мектептин усулдук кеңешиндеги сунуштардын негизинде аскерге чейинки даярдоо сабагын мындан ары күчөтүлгөн тартипте окутуу пландалган. Келечектеги мекен сакчылары аскердик талаптар, куралдуу күчтөрдүн мааниси жана түзүлүшү тууралуу аскерге чейинки даярдык сабагынан үйрөнүшү керек дейт каарманыбыз. Ушул жерде мен 10-11 класстарга аскерге чейинки даярдык сабагынан берем. Бизде баягы бекитилген пландын негизинде физподготовка, андан кийин огневой подготовка, андан кийин
практический занятиялардын бардыгын жогорку деңгээлде ошо форма кийгизип, ушу мектептин окуучуларын келечекте патриотизмге даярдоо максатында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн армиясына жарай турган балдарды даярдоодо өзүбүздүн колубуздан келген салымды кошуп келе атабыз. Аскерге чакырууга чейинки даярдоо боюнча окуу китеби жок болгондуктан мугалим кырдаалдан чыгуу үчүн өз алдынча изденип керектүү материалдарды интернеттен алып же эски материалдарды колдонуп келет. Мугалимдин колун байлаган дагы бир маселе мектептерде машыгуу үчүн курал жарактын жоктугу. Автоматты кармап көрүп, ажыратып, кайра чогултуп көрсө, жаштарда башкача сезим пайда болот. Бирок тилекке каршы андай шарт жок болгондугуна байланыштуу практика сабагын аскер комиссариатынан барып курал алып келип анан өтөт. Азыркы мезгилде биздин окуучулардын мекенге болгон сүйүүсү же болбосо армияга болгон кызыгуусу абдан жакшы. Бизге аскер комиссариаты жакын болгондуктан ар дайым заявка жазып, автоматтарды жана башка керектүү куралдарды алып пайдаланып турабыз. Убакыттан пайдаланып, ушу өзгөн Бириккен аскер комиссариатынын аскер комиссарына дагы чоң ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде биз өз пландагы боюнча ар күнү болсо, ар күнү кээде жумасына 1-2 жолу сөзсүз курал жарактарды алып, биз сабак өткөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Рядовая Хамитянова. Выйти из строя. Каарманыбыз Кыргызстан армиясына эрки күчтүү жоокерлерди тарбиялоо үчүн эң жөнөкөй эрежеден баштап эң жогорку аскердик эрежелерди үйрөтүү менен алек. Автоматты чачып, жыйнап ал агайыбыз үйрөткөн бизге. Ар сабактарда марш деп берет, айткандай эле. Өз жаным аябогу эле буйруса армияга барам. Армияга барып, ушу Кыргызстанга керегим тийген балдардан болгум келет. Кыргызстан армиясынын бекем болушу өсүп келе жаткан эр азаматтардын колунда. Андыктан мектепте өтүлгөн 10-11 класстын окуучуларына бул предметтин мааниси чоң. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Баткен филиалынын курулушу июль айында аяктайт. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын көп тармактуу окуу дарылоо мекемеси катары ачыла турган бул филиалдын курулушу долбоору 603 миллион 500 миң сомго бааланган. Окуу дарылоо корпусунан тышкары жатакана да салынып жатат. Ага жеке ишкерлер 93 миллион сом берген. Бул суммалардан тышкары дагы 100 миллион сом кошумча бөлүнөт. Ага акыркы үлгүдөгү заманбап жабдуулар алынат. Комплекске Баткен мэриясы чет булак конушунан 1 гектар 25 сотук жерге тилке бөлүп берген. Курулушка президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 28 июнунда капсула салган. Филиал центрде окуткандан тышкары көп тармактуу дар таныктоочу, дарылоочу станциялар милдетинде аткарып, рентген, УЗИ бөлмөлөрү ачылат. Андан тышкары 500 бейтапка ылайыкташкан ооруканада салынат. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын көп тармактуу окуу дарылоо мекемеси катары ачыла турган бул филиалдын курулуш долбоору 603 миллион 500 миң сомго бааланган. Окуу дарылоо корпусунан тышкары жатаканада салынып жатат. Ага жеке ишкерлер 93 миллион сом берген. Бул суммалардан тышкары дагы 100 миллион сом кошумча бөлүнөт. Ага акыркы үлгүдөгү заманбап жабдуулар алынат. Комплекске Баткен мэриясы чет булак конушунан 1 гектар 25 сотук жер тилке бөлүп берген. Курулушка президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 28 июнунда капсула салган. Филиал центрде окуткандан тышкары көп тармактуу дар таныктоочу, дарылоочу стационар милдетинде аткарып, рентген, УЗИ бөлмөлөрү ачылат. Андан тышкары 500 бейтапка ылайыкташкан ооруканада салынат. Ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Бул маалыматтарды Элтер Билим каналынын Facebook, Instagram, TikTok социалдык баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.